Салам достор, азыр AIA долбооруна кантип салым кошуш керекти көрсөтүп берейин. Биринчиден AIA деген сайтка AIA check it for check it AI деген сайтка киребиз. Анан катталабыз. Катталыш үчүн могу лечип эле sign in sign up басабыз. Анан Google менен катталган мага ыңгайлуураак болгондуктан ошону көрсөтөйүн. Sign in биз Google дейбиз. Мен мисалы могу жаңы аккаунт менен көрсөтүп берейин. Жаңы катталып баштаганда эле кайсы өлкөдөнсүң деп сурайт. Кыргызстанды тандайбыз. Languages, тилдер, кайсы тилдерди жакшы билесиң деп биз кыргыз тилин эле тандап башкаларды тандабай эле койсок болот. Жынысың сурайт. Жашың канчада дейт. Мондай дейли. Анан диалектин кайсы дейт. Эми диалекттер бизде жазбай эле койсок болот менимче. Анан ошентип кетебиз ылдый. Анан ары. Анан мындай берде 3 түрдө салым кошуу сунушталган экен. Биз 2 түрүн эле азыр карайбыз. Биринчисин жана экинчисин. Могу rate model performance деген бул башкалар берген могу суроо жоопторду карап аларга баа коебуз. Тоотектердин негизги түрлөрү кайсылар жана алар кантип пайда болот. Мисалы жакшы деп эсептейм, бирок могу суроо деген эле бир аз ашыкча болот окшойт. Азыр аны кантип оңдош керекти көрсөтүп берейин. Бул эмнени билдирет? Могу суроо деген азыр мен ChatGPT менен көрсөтүп берейин. Мында жасалма интеллект бар дейли. Жасалма интеллект. Ага биз суроо үйрөтөбүз. Мисалы how do I become rich дейм. Кантип бай болуп кетем дедим. Анан ал мага жооп берип атат мындай. Мында кылсаң сонун болуп кетесиң, бай болуп кетесиң депчи. Ошондо могу суроо могу жери болуп атат. Биз отуруп алып жасалма интеллект мага жооп берчи, жардам берчи деп могу жазып атабыз. Ал бизге мондай жооп бериш керек да. Маяктагандай болуп. Ошондой сыяктуу биз ошо суроо жооп дайындап берсек, буларды көрүп анан дүйнө таанымын кеңейтип, тилибизди үйрөнүп, ошентип кыргызча билип калат да. Бул жердин могу жакпаганы, могу суроо деп жазбасак ансы деле суроо деген көрүнүп эле турат. Ошон үчүн менимче пайдасы жок, буларды алып эле салган. Болбосо баары жакшы эле. Бул дагы эле адамдын денеси температураны кантип жөнүгө салат. Сону суроо экен. Адамдын денесин муздатуу үчүн тердөө жана жылуулукту түзүү үчүн калтыруу сыяктуу процесстер аркылуу температураны жөнгө салат. Ички температураны туруктуу кармап турат. Эң сонун бирок могу суроо жоопторду алып салалы. Бул тууралуу мен Telegram каналыбызга да жазып койдум. Бул мисалдарды көрдүк. Сонун жакшы. Эми кээде мындай болуп калат да. Такыр эле үй тамгаларын жазбагандар болсо мындай кылып эле туура эмес деп саласыз да. Мен азыр бекер кылдым. Шылып ошондой наму сонун Кыргызстан ландшафтында кайсы тоо кыркалар басымдуу кылат. Сонун ландшафтында тянь-шань тоо кыркалары басымдуу кылат. Макул. Бир гана моделин yapабыз. Буларды көрүп чыктык сонун. Могу 23 деген мисалы ашыкча муну алып салыш керек. Могу да ашыкча нерсе, буларды да салбай эле коюш керек. Жок, сонун суроо экен, сонун жооп экен. Эми экинчисине кеттик. Экинчи түрүндө биз ойлоп табабыз суроо, ал ошол суроого жасалма интеллект кандай жооп бериш керек дегенди жазабыз. Мен өзүм кээде алып туруп Википедия эмне деп дагы сурап койсок болот, Википедия деген эмне дейм, мисалы, ошентип отуруп алып ойлоп турсак болот. Википедия деген эмне? Дегенде биз жөн эле сөзмө-сөз алып эле көчүрүп жаза берген болбойт. Эрежелерге ылайык келбейт. Анткени Википедия жөн эле көчүрө берсеңер, анда каяктан көчүрдүңөр дегенди
жазып койгула дейт да, биз аны жаза албайбыз берик, ошон үчүн муну бияка кыйла көп өзгөртүп ийишибиз керек. Англис Википедия деген түшүнүктүү, аны жазбай койгом. Википедия бул Викимедиа фондунун көп тилдүү эркин лицензияланган жана вики өкмасы менен ыктыярчылар тарабынан салым кошулуучу ачык интернет энциклопедиясы деп бираз өзгөртүп койдук. Маалыматтардын көлөмү, маалыматтар деген сөз негизи канча маалымат деп айтпайсың, негизи маалыматтар деген мен оюмча туура эмес, маалымат деп эле анын көптүгү жок дейт да. Абалар деп айтпайсыз да, аба деп эле айтасыз, туурабы? Канча аба маалымат көлөмү жана тематикалык түрдүүлүгү боюнча адамзат тарыхындагы эң чоң энциклопедия. Ал деген кошуп койгом. Википедия 2001-15-жылдарда Джимми Уэллс таанышкы жазылган. Вики жана энциклопедия Вики жана энциклопедия сөздөрүнүн ушунан келип чыккан деп коелу. Мына ушул сыяктуу маалымат бияка сала беребиз. Мен мындай кылып атам азыр. Биякта Аналогия жана сүйлөмдөрдү толуктоо деген китепченин автору уруксат берген. Ошол жерде мисалы антонимдик байланыштар мисалы мондай үлгү берилди. Ал үлгү сыяктуу так ушундай варианттардын арасынан окшошун таап бер деген ушундай тапшырмалар берилет экен ЖРТда кыргыз тили боюнча. Биз эми ошол так ушундай сыяктуу мен суроо жооп кылып муну өзүнчө форматтап отургам. Мисалы улгайган жаш деген вариант келди бияка. Мындай вариант болду. Мындай алып келдим. Бияка муну чаптап атам. Ушунду даярдап эле ошо китеп сыяктуу ушундай сыяктуу башка бир булактар болсо жакшы. Эң туура, эң жакшы, эң оңой жолу ушул болот окшойт. Ошон үчүн тууган туушкандарда китеп издеп, блог жазгандар болсо, алып ошол блогко карата суроолорду берип, ушинтип жоопторун бияка жазып, салымдар кошо берсең болот. Ошондо дагы бир жолу айтып кетейин. ChatGPT'ге мындай суроо бердик, ал бизге мындай жооп берди. Мына биз мындай суроо берсек, ChatGPT бизге мындай жооп берсин деп. Бул ChatGPT колдонобу, кимиз колдонот билбейбиз, бирок балким бул акыл деген ChatGPT'ге окшош нерсени жазып атышпайбы, ошол жигиттер дагы жазат, муну дагы колдонуп кетчү деп. Мүмкүн өзүбүз дагы кийин ал мындай ChatGPT жасалма интеллект жасаган оңой эле иш болуп калабы, көрөбүз да. Бунун баары ачыкка чыгат. Мунун баары эч ким басып албайт. Дагы кандай кызыктуу нерсе бар? Мисалы, мондай бир сүйлөм болду дейли. Мондай сүйлөм берилди дейли. Анан кийин
мындай кылса болот да. Мындан жана айткандай эле көчүргөн болбойт. Суроо могу текстти берип туруп, ошо тексттен бир кайсы эме мен кээде ушундай кылам да, бир чоң текст алып туруп эле ичинен бир маалымат алып чыгышым керек болсо, айтам, мен могу текстти окуп чык. Анан мындай суроомо жооп бер. Мисалы, эмне дейт? Болушун чейин, пайда болушун чейин сыяктуу максаттарды көздөгөн. Мисалы, ошол максаттар көздөгөн 7 долбоор болгон. Мисалы, Nupedia кайсы жылдарда иштеген деп жазып коет да. Ошондо берилген текстке таянсак, Nupedia деген Википедиянын максатына окшош. Википедия окшош деличи. Википедияга окшош кызмат 2000 жылдан 2003 жылдар аралыгында иштеген экен. Иштеген деп койгон, экен деп. Берилген текстке таянсак, Nupedia деген Википедия окшош кызмат 2003 жылдан 2000ден 2003 чейин жылдар аралыгында иштеген. Сон эми муну бир аз форматтайлы, жөн эле көчүрүп коймой жок. Мисалы, Википедия өздөчүлөрүнүн crowdsourcing онлайн энциклопедияларында биринчилер эмес. Википедияга чейин белгилүү. Википедияга чейин окшош максаттар көздөгөн 7 долбоор болгон. Бул эмне? Эмне масштабында? Ушундай эле. Википедия дүйнө масштабында Википедия чыккандардын биринчилери. Бирок ага чейин окшош максаттар көздөгөн 7 долбоор болгон. Форматтап коелу. Ушундай сыяктуу тексттерди алып эле бир аз оңдоп эле салым кошо беребиз. Дагы мындан да оңой кылса болот деп ойлойм. Мисалы, мындай бир текст алдык дейли. Текстке жазат да. Ошол жогорудагы текстке карата эки суроо жарат деп койдук, мисалы. Каалагандар Википедия үчүн макалалар. Каалагандар Википедияга макала Википедия текшерген арасынан өтүш керек эле. Википедиянын консультациялык кеңешмеси кандай идеяны көйгөйлүү деп кабыл алган жок.
мына жасалма интеллект жооп берип атат. Сиз берген текстке таянып кандайча суроолорду берсе болот. Сиз берген текстке карата суроолорду берсе болот. Биринчиси калган Википедия үчүн макалаларды жазып, кийин аларды Нупедиянын текшерүү процедурасынан өтүш керек эле. Текшерүү процедурасынан өтүүнү Нупедиянын кандай кабыл алышты. Аны жообум да болот да, ошондо бүлкүлүү деп кабыл алышты. Кабыл алган жок, ошондо кандай деп табышты, кандай дешти. Экинчиси интернетте Википедия өзүнчө долбоор болуп кеткен. Википедия үчүн өзүнчө долбоор болуп кеткен. Жасалма интеллект бизде ChatGPT мындай сурап коет го. Могу жоопторум сизге жактыбы депчи. Ошондо бизде ошондой сыяктуу айтып койсок болот. Берилген суроолор siz күткөндөй деп коелу. Ушундай сыяктуу салымдар кошо беребиз. Дагы бир жолу эскертип кетейин, могу сыяктуу китептер болсо айтып коелу. Дагы биз ошо 3 китептен турат могу китепче. 3 бөлүгүн ошо 3 oyunun биринчисин бөлүштүрүп алдык, экинчисин жарымысына чейин бөлүштүрүп алдык. Дагы 3-китеби калды. Кааласаңар бизге жазып койгула, биз дагы ошол эле бөлүшүп коебуз.